Москвадагы мекендештерге жарыя. Документиңиздин мөөнөтү бүтүп, кирди чыкты кылып келүү зарылчылыгы жаралса, бизге байланышыңыз. Биз көп жылдан бери бул кызматты көрсөтөбүз. Айдоочуларыбыз тажрыйбалуу, өзүбүз аягына чейин алып кирип чыгабыз. Жолго чыгарда документ боюнча бардык маселени чечебиз. Өзүбүз айткан суммадан 1 сомду ашыкча албайбыз. Унаалар комфорт, бардык шарттар бар. Биздин байланыш номер 8926 760 0206. Күнү түнү чала бериңиздер. Акылбек Жапаров: жылдын аягында 16,12 миллиард сом каражатыбыз калды. Координацияланган фискалдык жана акча кредиттик саясаттын жаңы ишканаларды ишке киргизүүнүн натыйжасында ЭДПнын номиналдык көлөмү 919,4 миллиард сомду же өсүш 107% түздү. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров облустук мамлекеттик администрациялардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчилеринин катышуусунда өткөн республикалык кеңешменин жүрүшүндө билдирди. Ал белгилегендей, консолидацияланган бюджеттин номиналдык өсүшү 190,6 миллиард сомду же 177% түздү. Ошол эле учурда салыктык кирешелер 229 миллиард сомго же 100,15%га өстү. Булак Седепкежи. Казакстанда дээрлик 6 килограмм салмактагы кыз төрөлдү. Казакстанда 19 январда 5 килограмм 800 грамм салмактагы кыз төрөлдү. Ымыркай Форт Шевченко шаарынан 26 жаштагы тургунун 5-чи баласы. Ымыркайдын апасы өзүн жакшы сезип жатканын белгилеп, дарыгерлерге ыраазычылык билдирди. Мен көп балалуу энемин. Балдарымдын баары чоң салмак менен төрөлүшкөн. Азыр кызымдын абалы жакшы. Бизди үйүндө туугандарыбыз күтүп отурушат, деди апасы Айгүл Жумабаева. Актау шаардык перинаталдык борбордун директору Галия Махимова борбордо 2022 жылы 17 алып налисте төрөлгөнүн тактады. Мындай балдардын төрөлүшүнүн себептери ар кандай болушу мүмкүн. Ал эми Жумабаевада генетикалык мурас бар, деди Галия Махимова. Белги кетсек, 2022 жылы шаардык перинаталдык борбордо төрөлгөн чоң балдардын бири 6 килограмм 200 грамм салмактагы бала болгон. Булак Назар Ньюскежи. РФ Тышкы иштер министрлиги Москва РТ France эсебинин бөгөттөлүшүнө жооп кайтарат. Франциянын РТ France телеканалынын эсебине бөгөттөөгө Россия жооп кайтарат. РИА Новости агенттиги өлкөнүн Тышкы иштер министрлигинин билдирүүсүнө таянып, чаралар Франциянын Россияда иш алып барып жаткан ЖМКларына карата боло тургандыгын жазды. РТ France телеканалынын банк эсебинин жабылышы Франциянын Россиядагы ЖМКларына карата жооп кайтарууга аргасыз кылат. Эгерде Франция Россиянын журналисттерин кысымга алууну токтотпосо, алардын эсинде кала тургандай нерсе болот, деди Россия Тышкы иштер министрлигинен. Франциянын мамлекеттик кеңеши декабрдын башында Арком аттуу медиа жөндөгүч Этулкат француз спутник операторуна россиялык Россия 1, НТВ жана 1 каналдарын репортеру без границ уюмунун суроосу менен Россиянын Украинанын аймагында берилишин карап чыгууга көрсөтмө берген. Акыркы жылдары батышта россиялык ЖМКлардын абалы улам оорлоп бара жатат. 2016 жылдын ноябрында Европарламент орус ЖМКларына карата каршы аракеттердин зарылдыгы боюнча резолюция кабыл алган. Анткени менен башкы документте кооптуу деп Спутник менен РТ аталган. Башында америкалык сенаторлор, конгрессмендер турган батыштык бир катар саясатчылар жана Франция президенти Спутник РТ каналын АКШ Франциядагы шайлоого кийлигишти деген кене тагышкан. Анткени менен буга эч кандай далил келтире алышкан эмес. Россиялык расмий өкүлдөр бул курулай күнөөлүү экендигин айтышкан. Булак Спутник эжи. АКШ карыздан улам ири финансылык кризиске учурашы мүмкүн. Министрдин эскертүүсү. АКШ өкмөтүнүн өз милдеттери боюнча төлөмдөрүн жаба албай калышы ири каржылык кризисти шартташы мүмкүн. Мындай пикирди АКШнын финансы министри Жанет Йеллен айтканын РИА Новости агенттиги жазды. Облигация ээлери болобу, социалдык камсыздандыруу боюнча каражаттарды алгандар болобу, же биздин аскерлерби айтор пландалган төлөмдөрдү төлөөгө мүмкүнчүлүктүн жоктугу АКШнын экономикасын рецессияга кептеп, глобалдуу финансылык каачылык жаралышы мүмкүн деп билдирген Йеллен. Министр бул окуялардын кесепетин ар бир америкалык сезерин белгилеп, көпчүлүгү жумушсуз каларына токтолгон. Эгерде андай болсо карыз көбөйөт.
карызга кеткен чыгымы көбөйгөндүгүн ар бир америкалык байкайт. АКШнын карыз милдеттери боюнча рейтинги түшөт. Бул кандайдыр бир деңгээлде бүтүндөй дүйнөдө резервдик валюта катары колдонулуп жаткан доллардын ролун да төмөндөтөт деп билдирген министр. Елен бейшембиде мамлекеттик карыздын чекке жеткенигине байланыштуу Конгресске өзгөчө чара колдонуларын айтып, мыйзам чыгаруучуларды дефолттун алдын алуу үчүн карыздын лимитин көбөйтүүгө чакырган. Өзгөчө чараларга эмнелер кирет? Финансы министрлиги 19 январдан баштап 5 июнга чейин эки социалдык фондго казыналык милдеттенмелерди чегерүүнү токтотот. Бул пенсия жумушка жарамсыз адамдарга жарандык кызмат фонду жана почта кызматкерлеринин пенсионерлерине медициналык жеңилдиктер фонду. Бирок Елен милдеттүү акча которууларды убактылуу токтото туруу бул фонддордун бенефициарларына тиешелүү эмес экендигин, төлөнбөй калган каражаттар Конгресс мамлекеттик карыздын чегин азыркы 31,381 триллион долларды көбөйтүүгө уруксат бергенде төлөп берерин кошумчалаган. Буга чейин ал министрликтеги резерв жайдын башына чейин гана жетерин, андан кийин дефолт болушу мүмкүн экендигин эскерткен. АКШ президенти Джо Байдендин администрациясы бейшемби күнү Конгресс менен мамлекеттик карыздын чегин көтөрүү шарттарын толкулоодон баш тартып, тез аранын ичинде анын деңгээлин көтөрүү чечимин кабыл алууга чакырган. Булак Спутник KG. Беларусь өлкөсүнүн президенти Александр Лукашенко өлкө башчы Садыр Жапаровду Беларусь менен Кыргызстандын ортосунда дипломатиялык мамилелердин түзүлгөндүгүнүн 30 жылдыгына байланыштуу куттуктады. Бул тууралуу президенттик администрациядан кабарлашты. Достуктун жана сый-урматтын салттарына таянуу менен акыркы 10 жылдыкта биздин мамлекеттер татыктуу биргелешкен жолду басып өтүштү. Минск менен Бишкектин өз ара аракеттенүүсү терең жана ар тараптуу мүнөзгө ээ болду. Соода-экономикалык жана гуманитардык кызматташтык активдүү өнүгүп жатат. Интеграциялык бирикмелердин алкагында конструктивдүү диалог түзүлдү. Биргелешкен күч-аракеттер менен биздин өнөктөштүгүбүздүн бекем пайдубалы эки өлкөнүн жана элдин кызыкчылыгында мындан ары да чыңдалат деген ишенимди билдирем деп айтылат куттуктоодо. Александр Лукашенко Садыр Жапаровго чың ден соолук, бакыт таалай жана ата мекендин жыргалчылыгы үчүн маанилүү ишмердегенде ийгиликтерди, ал эми Кыргызстан элине тынчтык жана гүлдөп өнүгүү каалады. Булак Супер KG.